Кыргызстандын делегациясы Европа биримдиги Борбордук Азия форматындагы министрлер жыйынына катышты. Транспорт министрлигинин жамаатына министрдин жаңы орун басарлары тааныштырылды. Бишкек жайына Казакстандык көмүрдүн биринчи партиясы келди. Быйыл өлкөгө 1,5 миңден ашык айыл чарба техникалар алып келинген. Ош шаарында алгачкы жолу шахмат залы ачылды. Самарканд шаарында Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиев жетектеген Кыргызстандын делегациясы Европа биримдиги Борбор Азия форматындагы министрлердин 18-жыйынына катышты. Тимден билдиришкенде, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар коопсуздук, соода экономикалык, инвестициялык, суу энергетикалык, өз ара аракеттенүү, айлана чөйрөнү коргоо, билим берүү, илим жана инновациялар чөйрөсүндөгү аймактар аралык кызматташуунун кеңири спектри боюнча пикир алышты. Аймак өлкөлөрү менен Европа биримдик коопсуздук маселелерин, анын ичинде Ооганстандагы кырдаалды, чек-араны жөнгө салуу, терроризмге, экстремизмге жана банги аткезчилигине каршы күрөштү талкуулашты. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жамаатына министрдин жаңы орун басарлары тааныштырылды. Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, дайындоо боюнча буйруктарга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Ошентип транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары болуп Акуналы Досалиев жана Медербек Курманбеков дайындалды. Жаңы министрдин орун басарларын президенттин аппараттын чечимдер экспертизалоо бөлүмүнүн башкы эксперти Бактылуу Момбеков жана транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев тааныштырды. Бишкек жылуулук электр борборуна Казакстандык көмүрдүн биринчи партиясы келди. Маалыматка ылайык, көмүрдү жеткирүү 2022 жылдын ноябрынан баштап 2023 жылдын майына чейинки мөөнөттө график боюнча жүргүзүлөт. Көмүрдүн биринчи партиясы Бишкектин Жэюне келди. 64,5 вагон көмүр түшүлдү жана 65,5 вагон көмүр жолдо келе жатат. Ишканадан белгилешкендей, ошондой эле азыркы учурда Кара Жыра ачык акционердик коомунун разрезинен 65,5 вагон көмүр жүктөлүп жатат. Бажы жана салык кызматтарынын маалыматы боюнча 2022 жылдын 10 айында өлкөгө 1500 даанадан ашык ар түрдүү үлгүдөгү айыл чарба техникалар алып келинген. Бул тууралуу кабар агенттигинде маалымат жыйынында айыл чарбасын модернизациялоо, инновациялык технологиялар жана кооперациялар департаментинин директорунун орун басары Жыргалбек Бардыбаев билдирди. Анын айтымында, техниканын жалпы санынын өсүүсү, лизинг долбоорлорунун ийгиликтүү ишке ашышы жана дыйкандардын түз сатып алууларынын натыйжасында болууда. Ош шаарындагы Навоай атындагы сейил багында алгачкы шахмат залынын ачылышы болду. Маалыматка ылайык, объекттин ачылышына мэр Алмаз Мамбетов катышып, бардык курактагы жарандарды шахматка тартууга ыңгайлуу шарттарды түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Жаш шахматчылар, шахмат сүйүүчүлөр түзүлгөн ыңгайлуулук үчүн Ош шаарынын мэрине ыраазычылык билдиришип, буга чейин шахмат сүйүүчүлөргө мындай шарттар болбогондугун белгилешти. Шахмат залынын курулушуна көмөк көрсөткөн инвесторго да ыраазычылык айтылды.